Дастан Сатпаев Абдукадыр Хусановтан күчтүү экенине ишенем. Казакстан курама командасынын башкы машыктыруусунун милдетин аткаруучу Али Алиев Кайраттын 16 жаштагы оюнчусу Дастан Сатпаев тууралуу кабарга токтолду. Дастан Сатпаев Абдукадыр Хусановтан күчтүү экенине ишенем. Хусанов дагы мыкты коргоочу, ооба. Бирок Сатпаев дагы генетика жана физика жактан Европа стандартына жооп берүүчү оюнчу. Жаш курагы жеткен соң Дастан Сатпаев дагы мыкты Европа лигаларынын багындырарына ишенем деп билдирет Али Алиевдин сөзүн Meta Ratings KZ. Эскерте кетсек, Дастан Сатпаев Лондондун Челси клубуна 4 миллион 300 миң еврого өткөн. Бул трансфердик баа Казакстан тарыхындагы эң мыкты рекорддук сумма. Чындыгында бул сөз менен Алиев өзүнүн футболчусуна шыктандыруу бере алды. Бирок жеке пикиримде Хусанов менен салыштыруу бир аз эрте. Анткени Хусанов Өзбекстан чемпионатында бир жолу ойнобой, дароо Белоруссия, анан Франция, андан ары эң чоң АПЛ лиганын топ клубуна барып кошулду. Кандай ойлойсуздар достор? Негизинде Дастан Сатпаев 20 жаш курагында Хусановтай кымбат жана тажрыйбалуу оюнчу боло алабы? Эми Англия кубогу жарым финалында ойногон Ливерпуль Тоттенхэм беттеши. Жарым финалдын алгачкы оюнунда Ливерпуль 0-1 эсебинде шпорлорго утулуп калган болчу. Бул жолкусунда өз үйүндө кашы көзүн дебей 4-0 эсебинде талкалап салды. Чындыгында эле чолок болуп жүргөн Тоттенхемде Арне Слот шакирттери аяшкан жок. Натыйжада Ливерпуль финалга жол алды. Ал жакта эми Ньюкасларды тосуп алат. Бул финалдык беттеште ким чемпион болушу мүмкүн достор? 17 жыл финалды өткөн Ньюкасл же биринчи жолу Ливерпуль менен финалга чыккан Арне Слот шакирттериби? Өз оюңуздарды комментарийге калтырып кетиңиздер. Ошондой эле Испания кубогунун чейрек финалындагы жыйынтыкталып калды. Мадридтик эки команда эбак эле жарым финалга чыккан. Кече Реал Сосьедад менен Барселонадагы атаандаштарын жеңип, жарым финалга жол алды. Барселона Валенсияны адатынча 0-5 эсебинде жерге кагып салды. Ооба достор, дагы да 5 гол. Кыскасы, ушул жарым финалда же Эл Классико же дерби көрүп калышыбыз мүмкүн. Мен жеке пикиримде Эл Классико финалда болгону жакшы болот болчу. Эми аны 12 февраль күнү чугулакта гана биле алабыз достор. Реал Мадрид деп калдык. Мадридтин эски оюнчусу Марсело Виейра 36 жашында футболдук карьерасын аяктады. Ал өз карьерасында Флуминенсе клубунда баштап, кайра эле ошол Флуминенсе сабында футбол менен кош айтышты. Чындыгында мындай жыйынтыктуу окуясы Неймарда дагы кайталанып жатат. Эмнеси болсо дагы ошонча көз ирмем. Жана ошондой эле ушунча кооз оюндары үчүн рахмат сага Марсело. Дал ошол Мадридтин капитаны Серхио Рамос дагы футболдук карьерасын жыйынтыктаган жок достор. Азыр ал Мексиканын Монтеррей клубу менен келишим түздү. Клубка барган соң Рамос атактуу 4-чү номер эмес, андан да белгилүү. Дегеле Реал Мадрид күйөрмандары жүрөгүнөн орун алган. Окумуштуудай 93-чү номер алдында ойнолуп барат. Ооба, бул ошол 93-чү мүнөт. 2014 жылды Чемпиондор лигасынын финалдык баскычында болгондо дагы эң акыркы мүнөттөрдө 93 мүнөттүн 43 секундасында гол жаратып, Атлетико Мадридти сындырып, Реал Мадрид тарыхындагы чоң бурулуш жасаган номер менен ойнолуп барат. Кызыктуу дагы бир жаңылык, Монтеррей эртең жакында башталуучу клубтар аралык дүйнө чемпионатында катышат. Кайра эле Реалга же болсо Интер Майамиге, балким Роналдо баштаган Аль Нассрга каршы ойноп калышы мүмкүн. Эмнеси болсо дагы ушундай кыскача жаңылыктар топтому менен назарыңызда гүлжөгө достор. Ден соолукка байланыштуу толук кандуу видео чыгара албай жатабыз. Ошол себептен түшүнөсүздөр деген ойдомун. Жалпыңыздарга ден соолук каалайм.